Көлбаевди капыр дегениң туура эмес. Ал киши күнөөкөр мусулман болчу. Ушул үчүн Аллахтын астында жооп бересиң дейт. Жооп берем Аллахтын астында. Аллахтын астында жооп берем. Азыр болсо элдин астында жооп берем тирүү кезинде. Исламга каршы чыккандын баары капыр. Силер түшүнүп атасыңар, мунун аты эмне деп турат. Биз силер айтканда публичная должность. Вор в законе дейт. Вор деген сөз, уур деген сөз. Исламга абсолютно карама каршы нерсе. А уурунун колу исламда шарт кесилет. Колу жок инвалид болуп жүрөт. Түшүнүп атасыңарбы? Бул Көлбаевңар демек элдин баарын инвалидке өндөгөн. Инвалид болгула, уурдагыла, тоногула, талагыла, карактап кет, өтүрүп кет, жанчып кет, муздап кет деп үйрөтчү. Ошолорду поощрять этчи. Анан бул өзү должностью вор в законе. Публичный болгондо бул публичный отрекаться жок, публичный баштаткан жок. Мисалы, мындай эмне кыйынчылыгы бар? Сотканы койдуң мына, сүйлөп атасың. Айтса болмок тирүү кезинде. Мен Камчы Көлбаев болду, отказ бердим. Бордо идеядан. Тобумга келдим. Аллах өзү кечирсин. О жалпы мусулман эл туура чүңгүлө мени кечирип койгула деп туруп видеодо сүйлөп кетсе, ошону айтмакчысыздар. Мына мусулман болду, мына Азамат Вали. Капырлыктан отказ берди демекчи. А так бул капыр болгондо дагы отъявленный капырдын түрү болуп атпайбы? И ошол капырды өлдү, упорядочить этип, өжөлөнүп ошону атышып атып, бийлик менен ошондон өлдү капырлыгында. Эч кандай мындан биз отрекание көргөн жокпуз. Кандай десе боорукер болуп калсаңар, өлгөн кишиге тигинтпей, өлгөн кишиге мынтпай. Өлгөн Гитлерден өлгөн. Гитлерди алып чыгып макталган да. Чындыктан айтыш керек да акыры. Кийинки муну сабак керек да. Акта караны кара деп ажырата бериш керек да. Көлбаевдин капыры ошол жанагы ошол зонадагы адамдарды тактырып чечти. Бирөөлөрдү пидорасовка кылып салчу, пидорасовкага киргизгиле деп. Эркектердин катына кылып киргизгиле зоналардан приказ берчи. Көлбаев приказы менен болчу. Бирөөлөрдү колун сындырчу. Дагы бирөөлөрдү болсо өлтүрчү, дөө чыңгызга окшогондорду мисалы. Капыр да бул. Капыр болгондо сен көзүңө эмне болуп турат? Ак менен караны ажырата албай калдыңар беле. Боорукердин кантип айтем эле? Мусулман болчу ана. Мусулмандын эч кандай сыпатын көргөн жокмун. Бул бизден гана корчу. Теги мисалы Сирияда согуш берген мусулмандардан корчу. Мен отурган зонада ошондор көп болчу. Биз ошо чорлар менен каршы мушташып талкалап баш ийбей койгонбуз. Ошо менен бир гана алакы баш ийбес деп өз үстүнө алганбыз. Ошондон корчу. Кийин өшүн менен алды сызга чыгып кеткен аркаман келип кол салдыр каттындай болуп Көлбаевңар. Анан бизге могу муфтияттагы алым, улама сөрөйлөр баян айтса эле теги илгерки жомокту айтып турбаса эле мондай жизненный ушундай азыркы Көлбаев ситуацияда айткандан коркушса, аны конечно адашууда жүрө бересиңер да. Айтсын азыркы ошону эмнеге айтышпайт? Азыркы алымдарыңар.